Акыретке байланган сүйүү. Анвар менен Тамим эми эле бешим намазын окуп чыгып, мечиттин жанында сүйлөшүп турушту. Ал экөө бул жерде батир жалдап, чогуу жашап жатканына 1 жыл болду. Бүгүн экөө университеттеги акыркы сынагын тапшырышкан эле. Анварга Тамимди өмүр бою тааныгандай сезилчү. Балким экөө бирге окуп, бирге жашагандыгы, же экөөнүн тең кыял жоругу жана кызыккан нерселеринде окшоштуктар көп болгондугу үчүндүр. Экөө кээде окшош кийим кийишерин айтып, күлүп калышар эле. Экөө тең 22 жашта болуп, Анвар Тамимден 4 ай гана улуу эле. Экөө келечек тууралуу көп сырдашат. Анвар аспирантурага окуйм деп турат. Тамим да ушул тууралуу ойлонуп жаткан. Экөө тааныш шейхтин китепканасында шарияттык суроолор боюнча жооп издеп, китептерди изилдегенди жакшы көрүшөр эле. Шейх дагы, эгерде эс тутумуңар жакшы болсо жана шарият кызыктырса, анда окууңарды улант кыла деген эле. Күн ысып келе жатты. Көчөдө эч ким жок эле. Бир гана кара абая жана кара жолукчан кичине бойлуу кыз көздөрүн ылдый салып, алардын жанынан мечиттин аялдар үчүн бөлүгүндөгү марказды көздөй өтүп кетти. Бул кыз бул жерден күнүгө өтөрүн Анвар көп көрөт эле. Тамим, сен бул кызды тааныйсыңбы? Деп акырын сурады. Албетте тааныйм. Анын аты Баян деди. Анвар бул суроону жөн жерден бербегендигин Тамим түшүндү. Анткени ал Анварды жакшы билет эле. Ал сага жагып калдыбы? Деп түз эле сурады. Жок дебейм, деп Анвар кыска сакалын кармалап жооп берди. Сен ал тууралуу эмне билесиң? А сени кайсы жооп кызыктырат? Деп суроосуна суроо менен жооп кайтарды. Жашы канчада? Ата энеси ким? Үй бүлөсүндө ислам менен кандай? Кайда жашайт? Бизден 4 үй ары жашайт. Жаңылбасам, быйыл 16 жашка чыкса керек. 10 классты бүттү. Анын үй бүлөсүн шаардагылардын баары тааныйт. Анын ата энеси ар бир мусулманга такыбалык жактан үлгү боло алат. Аллахка ант, Анвар, бул кыздын үй бүлөсүндөгүдөй ыйман жана диндарлыкты мен эч жерде көргөн эмесмин. Эгерде сен Баянды жубайлыкка тандасаң, жаңылбайсың. Ал сыртынан гана сулуу болбостон, пайгамбарыбыздын, ага Аллахтын салам, салаваттары болсун, сахабаларынын кыздарынан кем тарбия алган жок. Анын атасы абдан таң каларлык адам. Андай адамдар сейрек кездешет. Эмнеге ал кыз күнүгө бул жерден өтөт, деп Анвар кызыкты. Ал аялдарга сабак берет. Куран, фыкых, хадистер жана башка. Сен анын жашы 16да гана дедиң го, деп таң калгандан Анвардын каштары жогору серпилди. Мен айттым го, анын атасы абдан таң каларлык адам. Асыр намазынан соң алар дүкөнгө жөнөштү. Негизи, жуманын бул күнү алар бир жумага жетерлик тамак аш алышар эле. Дүкөндүн оозуна жеткенде Тамим Анвардын ийинен ары карады да, айтмакчы, тигине, жанагы кыздын ата энеси деди. Анвар башын Тамим караган жакка буруп, узун бойлуу, ак такыя жана көк жилбап кийген, бир аз ак аралаган, кара чачтуу, кыска, бирок кою сакалчан адамды көрдү. Сыртынан караганда анын жашы 38дер чамасында эле. Ал бою кичине, кара абая жана кара химар кийген аялы менен жетелешип келе жатышкан. Мындай көрүнүш Анвар үчүн жат көрүндү. Тамим муну байкады да жылмайып койду. Билесиңби, биз бул жака 10 жыл мурда көчүп келгенде мен 12 жашта элем. Ишенесиңби, мен ошол убактан бери бул экөөнүн кол кармашып жүргөнүн көрөм. Бул экөө бири-бирин каттуу сыйлашат. Анвар. Анын жашы канчада? Деп Анвар сурады. 41 же 42де. Аялы андан 5 жаш кичүү. Менин энем аны таанычу. Анвар, Баяндын атасы өмүрүндө эч кимге кошомот кылган эмес. Ал качан болсо да адамдарга ким болбосун чындыкты бетине айтат. Анын жашоосу жеңил болгон эмес. Бул абдан илимдүү, такыба адам. Шарияттык илимдер доктору, университетте сабак берет. Анын балдарын баары Куран гана эмес, хадистер,
фыкых жана акыйда боюнча китептерди жатка билишет. Анын канча баласы бар? 8 болуш керек эле жаңылбасам. Ооба, 8. Машаллах. Сен чечим кабыл алдыңбы? Деп Тамим жылмаюу менен сурады. Анвар да жооп ордуна жылмайып унчуккан жок. Кааласаң аны менен сүйлөшүп берейин. Тамим Махыр тууралуу деп Анвар сөз баштады. Бирок Тамим колун шилтеп салып, ага сөзүн аягына чыкканга мүмкүнчүлүк берген жок. Кайдагы Махыр, Анвар? Унут аны. Сен шейх Мухаммадты билбестигиң ушул жерден көрүнүп турат. Эртең сени саат 2-де түштөн үйгө чакырып жатышат, деп Тамим күндөгү эле нерседей айтты. Сен укмуштай тез иштейсиң го, Тамим. Тамим жөн гана жылмайып, ийинин куушуруп койду. Алар конок үйдө экөө отурушту. Шейх Мухаммад капкара көздөрү менен Анварды кум коюп карап отурду. Анын көз карашы таза жана ачык эле. Анын көздөрүнөн көптү көргөн, жашоо тажрыйбасы мол даанышмандык көрүнүп турду. Анын жүзү арык чырай келип, капкара кыска сакалы, ошондой эле капкара каштары бар экен. Ал өз курагынан жаш көрүндү. Жаш кезинде мындан да сулуу болсо керек деп ойлоду Анвар. Анын жүзүн кандайдыр бир таң калыштуу нур жандандырып тургандай сезилди. Анвар бул нур ыймандын нуру экенин түшүндү. Анын жүзү абдан жагымдуу эле. Анвардын алдында жүрөгү менен ыйман келтирген жана өз динин эң сонун билген адам отурган. Анвар өзүн абдан эркин сезди. Андан көп нерсе сурашкан жок. Суроолор негизинен ислам дини канчалык анын жанына киргендиги тууралуу болду. Махыр боюнча мен студентпин азыр. Университетти жаңы гана бүтүп жатам, деп Анвар көзүн ылдый салып баштады. Балам, мени сендеги эки гана нерсе кызыктырат. Сенин ыйманың жана адеп ахлагың. Экөөңө тең мен ыраазы болдум. Эгерде баян макул болсо, менин макулдугумду алдым деп эсептей бер. Анвар көзүн жерден алып шейхти карады. Шейх Мухаммад өзүнүн токтоо жана жылуу жылмаюусу менен аны карап отурган эле. Анварга дал ушул тапта ары жагында жаңыча, башка жашоо башталган эшиктин алдында тургандай сезилди. Анын жүрөгү толкундана согуп кирди. Ошол маалда анын эсине кол кармаша баскан жубайлар түштү. Шейх ордунан турду да кызын чакырыш үчүн бөлмөдөн чыгып кетти. 5 мүнөттөн соң экөө чогуу бөлмөгө киришти. Кыз өзүнүн асмандай көгүлтүр көздөрү менен Анварды бир карады да кызарып кетти. Анвар да өзүнүн жүзү кызарып бара жатканын сезди. Шейх аларды карап туруп жылмайды да, баян, сен макулсуңбу? Деп сурады. Кызы унчукпастан башын ийкеп гана койду. Анын бир да суроо бербей, 1 секунд да ойлонбостон жооп бергенине Анвар таң калды. Бирок баары жакшы бүткөнүнө кубанып, ичинен Аллахка шүгүр деп жатты. Үйгө кайтканда Тамимдин кечеге эле көйнөктү үтүктөп жатканын көрүп таң калып калды. Сен бул көйнөктү кече эле үтүктөп жаттың эле, бүгүн кийген жоксуң го? Тамим аны карабастан токтоолук менен мындай деди. Негизи кечеги сенин көйнөгүң болчу, а бул меники. Анвар эч нерсе түшүнбөй ийиндерин куушуруп койду. Экөө окшош го, айырмасы кайсы? Жок, деп Тамим башын чайкады. Мен аны жууганда калем менен жазып койгон Т деген арип өчүп кетиптир. Сенин көйнөгүңдө А деген арип турганын эми байкадым. Анвар каткырып күлдү. Күлүп болгондон кийин Анвар айтты. Мен бүрсүгүнү үйлөнөм. А мен сага белек дайындап койдум, деп Тамим эч бир эмоциясыз үн менен айтты. Анвар таң калуу менен досун карады. Азыр жер титирөө башталып, айланадагы үйлөр уурап калса дагы, ал кебелбестен көйнөгүн үтүктөй бермек болуш керек деп ойлоп койду. Тамимдин мүнөзү абдан оор басырыктуу эле.
аны эч нерсе сабырдан чыгара алчу эмес. Баары орундагыдай болоорун кайдан билдиң? Мен Шейх Мухаммадты 10 жылдан бери билем. Сени да көптөн бери билем. Анвар терең дем алып, өз бөлмөсүнө жөнөдү да бара жатып, көйнөгүмдү үтүктөп койгонуңа чоң рахмат деди. Эч нерсе эмес, Анвар, деп күнүмкү токтоолук менен жооп берди. Анвар менен Баян 2 күн мурун үйлөнүштү. Азыр экөө сүйлөшүп жатышкан эле. Таңга чейин 1 сааттан ашык убакыт бар. Эмне үчүн сен мага дароо макул болдуң, деп Анвар акырын сурады. Баян иинин куушуруп койду. Менин атам эч качан адамдар боюнча жаңылган эмес. Сени мага жиберген Аллахка чексиз мактоо айтам. Анвар бул жаш сулуу кыз анын жубайы болуп калганына азыркыга чейин ишене албай турду. Баян башын анын төшүнөн көтөрүп жылмаюу менен: Анвар, мен сага бир окуя айтып берейинби? Аябай кызыктуу, кооз окуя, деди. Айтып бер жаным, деп Анвар көздөрүн жумуп айтты.